Саламатсыздар, урматтуу Туман Кече каналынын жазылуучулары. Биз сентябрь айына чейин ушул каналга 90 000 подписчик чогултуу планын койдук. Андыктан бул жаатта сиздердин жардамыңыздар керек. Эгерде бул каналда биринчи жолу болуп жатсаңыз, анда сөзсүз түрдө каналга жазылыңыз. Баардыгыңыздарга чоң рахмат. Күйөөсүн Орусиядан кайтаргысы келген аял баласынын денесине 10 ийне киргизген. Тажикстандык аял күйөөсүн Орусиядан кайтаруу үчүн 9 айлык баласынын денесине 10 ийнени атайын киргизүүгө шектелүүдө. Тажикстан ИИМи билдиргендей, 27 жаштагы Радык районунун тургунуна карата адам өмүрүнө оор зыян келтирүү беренеси боюнча кылмыш иши козголду деп айтылат маалыматта. Тергөө уланууда. Айрымийнелер денеге тереңирип кеткендиктен алгачкы операцияда 6 ганаийнени алып чыгууга мүмкүн болгон. Дагы 4 баланын ичинде калган. Буга чейин Душанбедеги улуттук медициналык борбордун дарыгерлериийнелер наристенин баш сөөгүндө, мурдунун төмөнкү бөлүгүндө, буттарында, мойнунда, төш клеткасынын жана башка жерлеринде экенин аныкташкан. Операцияга катышкан дарыгерлерийнени бала өз алдынча жутуп албаганын, анткени анын ички органдары жабыр татпаганын белгилешкен. Дарыгерлердин айтымындаийнелердин экөө жөнөкөй, экөө кийим тигүү машинасыныкы, дагы экөө белгисиз курч металл болгон. Алардын айрымдары дат басып кеткен. Мудассир Каримов Радык районундагы Конституция кыштагында жашаган үй бүлөнүн экинчи баласы. Анын атасы чет өлкөгө иштегени кеткен, апасы балдары менен үйдө отурган. Операцияга чейин бала өзүн кадимкидей эле алып жүргөн. Бүгүн 9-июлда түштүк Эңилчек аянтындагы куткаруу иш-чараларынын учурунда Кыргыз Республикасынын абадан коргонуу күчтөрүнүн Ми-8 МПВ тигүүчагы кырсыкка учурады. Бул тууралуу башкы штабтан билдиришти. Куралдуу күчтөрдүн маалымат кызматынын билдирүүсүнө караганда, тиг учак конуп жатып, сол жагы кыйшайып калган. Окуя капталдан соккон күчтүү шамалдан улам болгон. Алдын ала маалыматтарга караганда 9 адам жабыркады. Каналга жазылып, өзүңүздүн оюңузду комментарийге калтырыңыз. Эскерте кетсек, Туман Кече каналы 85 000 болгондо жабылып кетти. Бирок биз токтоп калбастан ишти кайрадан ушул канал менен баштадык. Андыктан бизди туура түшүнүү менен кабыл алып, каналга жазылгандарга чоң рахмат.